Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен медовик же болбосо бал тортунун өтө оңой жолу менен бөлүшкүм келет. Башкача айтканда, сиз камыр кылып, ар бирин жайып, кыйналып, жабышып олтурбайсыз, болгону бисквит түрүндө гана жасайсыз. Керектүү азыктардын баарын жазып көрсөттүм. Биринчи 3 чоң аш кашыкта балды табакка салып алабыз. Анан 1 кичине чай кашыкта сода кошобуз. Газдын өтө төмөндөгөн же плитанын эң төмөнкү отунда ушинтип аралаштырып баштайбыз. Шире абалына келгенге чейин аралаштырабыз. Тынбастан аралаштырып турганда бир аз өңү өзгөрүп, саргарып баштайт. Мына ушундай саргарып баштаганда плитадан алып, дагы бир аз аралаштырып алабыз. Себеби табактын өзүнүн жылуулугуна дагы кайра саргарат. Эгер сиздер өтө эле сары кылып алсаңыздар, анда плитадан алган соң табактын ысыгына дагы күйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бир аз эле сары болгондо алып, мына ушундай алтын сары өңгө келгенче жакшылап аралаштырып алабыз. Идишке 4 чоң жумуртканы салабыз. 1,5 чай кашыкта туз кошуп, миксердин жардамында көбүртүп баштайбыз. 5 мүнөтчө көбүргөн соң жарым стакан кум шекерди аз-аздан салып баштайбыз. Кум шекерди жарым стакан салганыбыздын себеби балдын дагы өзүнүн таттуу даамы бар. Ошон үчүн өтө таттуу болуп калбаш үчүн жарым стакан гана кум шекер иштеттик. Балдуу торттун даамы балыңыздардын жыттуулугунан, балыңыздардын сапатынан көз каранды. Ошондуктан өтө сапаттуу, жакшы балды алсаңыздар жакшы болот. Эми жакшылап көөрүтүп алган соң мына ушундай балдуу ширени аз-аздан кошуп, дагы жакшылап аралаштырып баштайбыз. Ар бир порцияны кошкондон кийин 1 мүнөтчө, 2 мүнөтчө аралаштырып алыңыздар. Себеби балдуу шире бир аз чиелешип калган болот. Ошону жайып жиберишибиз керек. Бардык ширенин бардыгын кошуп аралаштырып алган соң жакшылап аралаштырып алабыз. Миксердин жардамында жумурткаларды бал шире кошконго чейин 10 мүнөтчө көбүртүшүңүз керек. Ошондо тортуңуз аябай бийик болуп чыгат. Мына ушинтип жакшы ширелердин баарын кошуп аралаштырып алган соң 1 стакан ун кошобуз. 1 стакан ун болжол менен 150 грамм болот. Аралаштырып алабыз. Унду кошкон соң жакшылап аралаштырган соң табактын астын майлап же болбосо пергамент кагаз салып, торттун суюк массасын салып алабыз. Алдын ала кызытылган духовкада 170 градуста 50 мүнөткө чейин ачпай бышырасыздар. Эгер ачсаңыздар, тортуңуздар чөгүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ачпай бышырып, 50 мүнөттөн соң таякчанын жардамында текшерип көрөсүздөр. Мына ушундай өтө даамдуу, жумшак, бийик бисквит пайда болду. Кремини болсо мен кадимки эле сары май колдондум. Сары майды өтө жумшак абалга чейин эритип алганыңыздар оң. 250 грамм сары майга 1 банка сгущенканы кошуп аралаштырдым. Башында сары майды 10 мүнөтчө аппак көк болгончо миксердин жардамында мына ушинтип көөрүтүп аласыздар. Андан кийин сгущенканы коютулган сүттү аз-аздан кошуп, дагы көөрүтүп аласыздар. Мен бул жерде сгущенкадан сырткары 2 чоң кашыкта вареный сгущенка коштум. Бул жөн гана бир аз өзгөчө даам бериш үчүн. Эгер сиздер каалабасаңыздар же шартыңыздар жок болсо, кошпой эле ушул эле крем бойдон калтырсаңыздар болот. Жана буга эч кандай сахарный пудра же кум шекер кошпойбуз. Коютулган сүттүн өзүнүн таттуулугу жетишет. Достор, эгер сиздер каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, анын астындагы коңгуроочону басып коюңуздар. Ошондо сиздерге биздин рецепттерибиз дайыма барып турат. Мына ушундай сонун крем пайда болду. Мен торттун жасалуу жолун тартышка үлгүрбөдүм, себеби конокко барат болчук. Мына ушинтип бисквитти 3кө бөлүп алып, кремдерди 3кө бөлүп алып, ар бирин катар-катардан салып, ушундай сонун кооз тортто жасап аласыздар. Кооздоо өзүңүздөргө жараша.